Кыргыз радиосунда ишемби күндөрү саат 10-дон 10:30га чейин наристелерди тарбиялап өнүктүрүүгө арналган радио мектепти угууга чакырабыз. Программада адистердин кеңештери сунушталат. Кутман күнүңүздөр менен урматтуу радио угуучулар. Эфирде кайрадан ата энелерге арналган радио мектеп уктуруусу. Бүгүн биз сиздер менен Япониялык белгилүү окумуштуу ишкер Масару Ибуканын 3 жаштан кийинки кеч деген китеби тууралуу сөз кылгыбыз келип атат. Бул китептин кичинекей наристелерди тарбиялоодогу мааниси тууралуу кеңири талкуу кылмакчыбыз. Бүгүнкү биздин студиянын коногу ушул аталган китепти кыргыз тилине биринчи ирет которуп жайылтып жаткан белгилүү педагог, жайлоодогу балдарды өнүктүрүү борбору долбоорунун жетекчиси Асылбек Жооданбеков болмокчу. Урматтуу радио угуучулар, Масару Ибука бул өзү Sony деген Жапониядагы эң белгилүү корпорацияны негиздеген белгилүү ишкер киши. Бирок бул кайсы бир жылдардан кийин небере көргөн куракка жеткенден кийин ушул кичинекей балдарды тарбиялоо маселесине кокустан кайрылып калган да. Анан бул өзү ушу китепти жазганда, 3 жаштан кийин кеч деген китепти жазганда, эмне себептен ушул кичинекей курактагы, болгондо да 3 жашка чейинки курактагы балдарды тарбиялоого маани бергенин, ал жөнүндө атайын китеп жазганынын себебин дагы түшүндүрүп кеткен. 3 жаштан кийин кеч деген китеп бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндөгү эң мыкты китептердин бири болуп саналат. Бул китеп көп өлкөлөрдүн тилине которулган, көптөгөн миллиондогон тираждарда нускада чыккан, окумуштуулар, адистер тарабынан эң баалуу, балдарды тарбиялоодогу баалуу китеп деп эсептелген. Эмесе Асылбек мырза, сизге биринчи суроо. Масару Ибука мырза айтат: "Мен дейт, Жапон мамлекетиндеги азыркы жаштардын бүгүнкү агрессивдүү жүрүм турумдарына аябай мен капа болдум" дейт. Бул жаштар эмне себептен ушундай агрессивдүү болуп калды деген ойго аябай кыжаалат болуп, анан мен ушул маселени изилдей баштадым дейт. Көрсө дейт, баланы биз 3 жашка чейин жакшы тарбия бере албай калсак, туура өнүктүрө албай калсак, биз ушундай агрессивдүү жаштарды келечекке берип коет экенбиз дейт. Экинчи нерсе, Масару Ибуканын өзүнүн небереси акылы жагынан мындай акылы өспөгөн бала болуп калат экен. Мына ушул дагы бул абдан чоң ишкерди ойго салат. Мына ушу эки себеп ушу Масару Ибуканын кенже курактагы балдарды канткенде биз жакшы туура тарбия берип өнүктүрөбүз деген маселенин тегерегинде ойлонтуп ушул мыкты китепти жаздырган экен. Эми сизге суроо, ушул эң баалуу мыкты китептеги айтылган ойлордун, сунуштардын, ушу балага тарбиялоо боюнча сунуштардын кыргыз балдарды, биздин келечек муундун өкүлдөрүн тарбиялоодо канчалык колдоно алабыз, канчалык мааниси бар? Рахмат, Топчулже. Эми мындай маселе бар да, бул Масару Ибука негизинде окумуштуулардын, дүйнөлүк багыттагы мындай илимпоздордун табылгалары, учкул ойлору бул улут тандабайт экен да, эл тандабайт экен. Жалпы адамзаттык баалуу экен да. Ошондуктан бул өзү Масару Ибуканын китеби дагы, бул өзү түзмө-түз которгондо, өзү жапончадан которгондо бала бакча кеч болуп калат деген да, kindergarten is too late. Бала бакча кеч болуп калат. Ал эми ошол кыргызча мындай ылайыкташтырып 3 жаштан кеч деп которулду. Өзүңүз айткандай, мындай бул китептин абдан бир узун өмүрү бар. Ошол дүйнө элдерине абдан бир таанымал китеп да. Мына ушул китепти биз 2015-жылы которуп чыгардык. Анан мунун кыргыз кыртышына, биздин өзүбүздүн бир менталитетке туура келеби деген суроону көп берип атышат да. Анан бул китептин өзүндө Масару Ибука айтат да, бул китепти дейт, сен дейт, укмуштуудай бир рецепт катарында бир кабыл алба дейт. Бул китепти сындагын дейт. Айрым нерселер менен макул болбо дейт. Бул китептин баалуулугу ошондо. Демек, ар бир баланы тарбиялоодо даяр рецепт болбогон сыяктуу, бул китеп да бизге даяр рецепттерди бербейт. Бул китеп бизге ойлоно турган, толгоно турган, издене турган бир жол көрсөтөт. Анан бул китептин дагы бир өзгөчөлүгү, сен баланы тарбиялаштан мурун ата-эне өзүңдү тарбиялаган башта дейт. Демек,
эң негизгиси биз ошол ата эне болуу менен мына баягы биз баягы балалык курактан өткөндөн кийин болду эми ата энемдин тарбиясынан чыктым деп биз жолго аттанабыз да. А бирок ошол ата эне болгондо белгилүү куракка келгенде дагы бир жолу кайрадан өзүбүзгө өңүлүп кайрадан өзүбүздү изденүүгө туура келет экен да. Баланы тарбиялоодо дейт ата эне дейт өзүн тарбиялаш керек дейт. Каалайбызбы каалабайбызбы идеалдуу эч ким жок. Эч ким өз идеалдуу эмес. Мына жерде мен сиздин сөзүңүзгө бекемдеп кетким келет да, Асылбек мырза. Ушул аталган китептин 96-бетинде мындай деп жазылып турат да. Балаңызды кенже куракта өнүктүрүү үчүн өзгөчө бир нерсени жасоонун кереги жок деп жазат. Башталыш үчүн дейт, башында дейт, бала жаңы төрөлүп чоңое баштаганда эң мыкты нерсе эркек менен аялдын, ошо күйөөсү менен аялдын ортосунда шайкеш мамилени камсыздоо, ынтымакты камсыздоо деп атат. Жана үйдө жагымдуу психологиялык атмосфера, маанай, гармония. Адамдардын бири бири менен гармониясы болсун. Мисалы үчүн мен жакында эле ошол Анна Гавальданын 35 кило үмүт деген китебин окудум да. Ошол жерде 13 жашка чыккан баланын ошол уйгу туйгусу, ата энеси менен мектепке болгон бир мамилеси талкууланат да. Ал жерде дагы ушул Масари Бука айткандай эле ошол үй бүлөдөгү эркек менен аялдын ортосундагы шайкегешеместик, бири-бирин сыйлабастык, үйдөгү гармониянын жоктугу ошол баланын билим алышына, баланын өзүн өзү таануусуна абдан салакасын тийгизет да. Ушул самарда дагы бул өзү үй бүлөдөгү гармониянын болушу өтө маанилүү. Керек болсо ошол 5 айдан баштап эненин курсагында болгон мезгилде эгерде бала дейт ошол ата эне бири-бири менен жанагындай кыйкырышып урушса дейт, эненин көңүлү чөксө дейт, ошол балага таасир этет дейт. Көрүп атасыздарбы? Демек бул өтө бир актуалдуу маселе да. Анан жанагы биринчи сурооңузга улай менталитетке туура келеби деген суроого мен ушундай бизде өзүбүздүн мекендештерибизге, замандаштарыбызга, өзү ушул улутташтарыбызга мындай жооп берет элем да. Бул жалпы адамзаттык баалуулуктарды камтыган китеп. Ошондуктан биз окуп муну себеп дегенде бул баягы баланы тарбиялоодогу мындай жалпы баалуулуктарды камтыйт да. Бул жапон улуту же болсо бир англичандар үчүн, америкалыктар үчүн, же болсо европалыктар үчүн, азиялыктар үчүн эмес. Бул жөнөкөй эле баланы тарбиялоодо, мисалы үчүн баланын сиңирүү органы ар бир адамдыкы бирдей болгон сыяктуу эле баланы тарбиялоодогу жалпы эрежелерди, баалуу ойлорду, байкоолорду, изденүүлөрдү сунуш кылган китеп да. Эми кичине мындай конкреттүү темаларга өтсөк, муну бул жерде ошо китептин биринчи бөлүгүндө Масару Ибука жазып атат да. Генийлер төрөлбөйт дейт. Генийлер тарбияланат. Ошондуктан дейт биз дейт келечектин генийин тарбиялап чыгарышыбыз үчүн мунун генийинде генийлик болбосо бул кантип эле ушунан гений жаралсын деген психологиядан арылып, ошо төрөлгөн балага гений болуш үчүн ошо кичинекей маалында, ошо сиз айткандай түйүлүк маалынан баштап эле абдан туура тарбияны берсек, аны туура ар тараптуу өнүктүрө алсак, андан гений чыгат деп атпайбы? Ошол эле учурда биздин кыргыз турмушунда, кыргыз салтында, кыргыздын салттуу маданиятында, тарбиялоо маданиятында мындай көз караш бар да. Баланын дээринде болуш керек. Эгер баланын дээринде болбосо, ага миң айткан менен, миң жасаган менен андан эчтеке чыкпайт деген ушундай ойду айтышат да. Мына ушул жагынан сиздин көз карашыңыз кандай? Ошол эле мезгилде ушул бизде ар кандай бир макалдар айтылып турбайбы? Мисалы үчүн ийгиликтин артында 99% эмгек, 1% талант бар дейт. Же болсо баланы башынан деп дагы коет кыргыз. Ооба. Анан дээринде бар дегенде ошол баланын ички мүмкүнчүлүктөрү ачылды. Мисалы үчүн ошол мезгилде бүгүнкү илимпоздор айтып атат, ар бир бала потенциалдуу гений. Демек, ар бир төрөлгөн балада нормалдуу физикалык, психологиялык, биологиялык жактан нормалдуу төрөлгөн баланын сөзсүз түрдө ийгилик жаратууга, өзүн өзү табууга, бул жашоодо гармония менен жашоого өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар. Маселе ата энеси, чөйрөсү, педагогдор кандай шарт түзө ошого. Ошол баланын ички мүмкүнчүлүгүн алдыкпы, ачтыкпы, же капаска салып токтотуп салдыкпы? Мисалы үчүн бүгүнкү күндөгү биздин тарбиялоо ыкмаларыбыз, айрым ыкмаларыбыз, билим берүү мекемелери моюнга алышыбыз керек. Баланын талантын ачпастан эле биз талкалап аткан учурлар бар. Өтө көп чектөөлөр бар. Баланын өз алдынчалыгы менен эсептешпегендик бар. Мисалы үчүн ошол Масари Буканын китебине кайрылсак, ошол Масари Буканын досу бар, Сузуки деген
профессор өзү. Ал балдарды скрипкага үйрөтөт. Өзү Масару Ибуканын китебинде өзгөчө музыкалык тарбияга өтө маани берет да. Ошол Сузуки балдарды кандай тарбиялайт? Сузуки балдар скрипкага кандай жакындатат, үйрөтөт? Баланын дегеле өзү бүгүнкү күндөгү интерактивдүү методдордо ушундай айтылып атпайбы? Демек баланы оюн аркылуу, кызыктыруу аркылуу үйрөт дейт да. Вот Сузуки дал ушул ыкманы колдонот. Мисалы үчүн ошол өзүнүн скрипка боюнча кружогуна келген балдарга ал эч качан келгенден кийин эле скрипка кыйын. Муну үйрөнүш үчүн эмгек керек, эрк керек. Тынч отургула. Менин айтканымдын баарына кулак салгыла деп кулак месине кое бербейт. Жайына коет. Бала ошол өзүнүн келген табиятына ылайык, кабылдоосуна ылайык, кызыгуусуна ылайык скрипка ойнола берет. Сузуки мурунку окуучулар менен иштей берет. Ал эми бала келип кетип жүрө берет. Бала качанга чейин келип кетип жүрө берет. Скрипка өтүп аткан бөлмөгө баш багып, скрипканы колго алып, кызыгуусу жаралганга чейин. Ага чейин эч кандай таң уланбайт педагог тарабынан. Бул эмне деп атат? Ошол баланын кабылдоосун, өз алдынчалыгын эске алыш керек. Каалоосун эске алыш керек деп атат. Көрүп атасыздарбы? Демек биз ушул кыргыздын дээринде бар деген сөз ошол жанагы биздин бүгүнкү илимпоздордун айтканына, ар бир бала потенциалдуу гений деп айткан нерсесине дал келип атат. Мисалы үчүн эгерде мектептерде, бала бакчаларда, жогорку окуу жайларда окуучулардын 5-6 эле пайызы же болбосо андан азыраак бөлүгү гана мыкты окуп, калгандардын көңүлү кош болуп атса, демек алар ачылган эмес. Алардын кызыгуусу ойгоно алган эмес. Дагы бир нерсе, бир баалуулук, бул жалкоо адамдар болушу мүмкүн эмес дейт. Өзүн өзү таппаган адамдар болушу мүмкүн дейт. Демек бул жерде ошол биздин улуттук баалуулуктарыбызга, элдик учкул ойлорубузга ушул китептеги айтылган нерселер анан бир турмуштук мисалдар абдан дал келип жатпайбы? Албетте биздин салттуу баалуулуктар деле бул жалпы адамзаттык баалуулуктар менен шайкеш келген десек жаңылбайбыз. Эми бул китепти окуп чыккан киши ошол замат эле түшүнөт. Бул китепти автор биринчи кезекте энелерге арнаган да. Аны өзү да жазыптыр. Бул менин энелерге жардам боло турган сунуштарым, кеңештерим деп жазыптыр да. Анан ушул жерде жазып атат автор. Баланы баарынан көп жакшы билген бул эне депчи. Баладагы кандай мүмкүнчүлүктү дагы, кемчиликти дагы, ийгиликти дагы биринчи эне көрөт, эне билет деп. Анан ушул жерге анан жазып атат бул киши китебинде. Энелер балдарын урушуп тыйганга караганда көбүрөөк мактагыла. Албетте, тил дегенден көрөк макта дейт да бул китепте. Өзүңүздөр көргөндөй бүгүнкү күндө биздин ушул кагылып, согулуп отуруп азыр ошого келип атабыз. Мына бала бакчаларыбызда болсун, мектептерде болсун, жанагы ар кандай дүйнөлүк масштабтагы келген эксперттердин ошол тренингтеринде дагы бүгүнкү күндө мындай изденген педагогдор жана ата-энелер баланы тилдебестен, балага чектөө койбостон анын эркиндигин, өз алдынчалыгын эске алыш керек экендигин түшүнүп калды да. Ошондуктан мисалы үчүн кенже курактагы балдарга муну биз жапон окумуштууларын жанагындай күрүч менен болгон деле эксперименти, суу менен болгон эксперимент деле муну далилдеп атпайбы? Демек муну мындай бүгүнкү күндө дүйнөлүк окумуштуулардын изилдөөлөрүндө кайра далилденип атат. Бул балага эле эмес, айрым буюмдарга, өсүмдүктөргө да тиешелүү экен. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө жанагы гүл өстүргөндөр айтышат. Ушул гүл өстүргөндө дагы жакшы суу куюп, ушул суу куюп жакшы сүйлөсө, жакшы өсө тургандыгы бул далилденип атат. Көрүп атасыздарбы? Ушул сыяктуу дагы балага жанагындай үйдөгү маанайдын, мисалы үчүн балага эле жакшы мамиле кылуу жетишсиз бул жерде. Ушул жубайлардын бири-бирине жакшы мамилеси өтө маанилүү да. Мисалы үчүн көпчүлүк учурда бүгүнкү күндө ушул биздин типтүү кыргыз үй бүлөлөрүндө көбүрөөк шыктандыруу эмес, ушул сын айтуу, көбүрөөк жазалоо маселелерге каршы көбүрөөк колдонулат. Өзгөчө энелерге ачуу сөздөрдү айтып койгон, кээ бир учурда колубуз тийген учурларда көбүрөөк кездешет. Демек бул сөзсүз түрдө баланын жанагындай дүйнө таанымына, өсүп өнүгүшүнө өтө терс таасирин тийгизет да. Бирок сөзүңүзгө аралжы Асылбек мырза. Бизде эми дүйнө жүзүндөгү эң бир гений кишилердин, керек болсо президенттердин өмүр таржымалын окуганда атасынын сабаганын көп айтышат да. Эгер мен атамдан ошондой таяк жебегенде мен киши болбойт элем дегендей баягы өмүр таржымалдарында ошондой эпизоддор бар да. Аталары аябай катаал,
катуу болгон, катуу тарбия бергендер. Ошолор кийин абдан мыкты, абдан гений, абдан бай, абдан белгилүү инсандар болуп өсүп чыккан да. Мындай да, мисалы үчүн эгерде конкреттүү айтсак да болот, эгерде мисалы үчүн ошол адамдарды мындай эсепке ала турган болсок, бул саналуу гана адамдар да. Ал балким тентек эле абдан бир кечирилгис тентектик кылды. Ошол кечирилгис тентектиктен улам атасы баягы жарылды, кандай бир деңгээлде ошол тентектигин токтотууга бир кандай бир деңгээлде бир гана мындай түрткү гана болушу мүмкүн да. А көпчүлүк учурда массалык түрдө көбүрөөк багыттоо көбүрөөк басым жасайт да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө мына Кыргызстанда бир Сезбек Таштакеев дегендердин үй бүлөсү пайда болду да. Бул өзү Абдан таланттуу балдарды тарбиялап ошол өстүрүп атат. Сезбектин 8 баласы бар. 4 кыз, 4 уулу бар да. Ошол 4 кыз 4 уулунун 5-өө Кыргызстандын республикалык деңгээлдеги, анан эл аралык деңгээлдеги чемпиондор. Алар шахмат көбүнчөсүн шахмат өтө жогорку деңгээлде өнүккөн. Андан тышкары бул жерде дагы бир баласы мыкты музыкант, дагы бир баласы дүздөө боюнча мына мисалы үчүн Кыргызстандын ошол аргыл мындай мелдештерине катышып байгөлүү орундарга ээ болуп жүрөт да. Сезбек Таштакеевдин ошол мен атайын үйүнө барып өзгөчө өткөндө балдар менен жолугуп, ошол шарты менен таанышып, дагы тереңден мындай талдап келдим да. Көрсө ал балдар абдан тентек болгон да. Ошол тентектигин жоюу үчүн ошол ашып ташып аткан энергиясын, күчүн туура багытка бура алган да. Атасы энеси дагы абдан мындай чыгармачыл адам экен. Көрүп атасыздарбы? Демек биз жалаң гана таяк менен, токмок менен биз балдарды бура албайбыз. Биз балдарга туура багыт беришибиз керек. Демек эгерде мисалы үчүн балдарды көбүрөөк тие бербестен, албетте бала тентектик кылат. Эмне себептен тентектик кылат? Эгерде ал мындай энергиясы ашып ташып эмнеге жумшаарын билбей атса, ошол ата-эненин, педагогдордун милдети же болбосо көрөгөчтүгү, же болбосо мыкты кесипкөйлүгү аларды ошол багытка буралуу да. Буруу. Демек ал эми жанагы көп сиз айткан мындай саясатчылардан болобу, улуу чоң бизнесмендерден болобу, ошол буралгандыгында да, ошол багыттай алгандыгында, кеп сабагандыгында эмес, жол көрсөтө алгандыгында менин оюмча көбүрөөк. Бүгүн мына Сони Ибука кыжалат болгон көрүнүш кыргыз коомунда да бар да. Бүгүн биздин жаштарыбызда тилекке каршы көп жаштарыбызда мындай бир агрессивдүүлүк мүнөздүү да. Жаштардын жүрүм турумунда агрессивдүүлүк бар тилекке каршы. Ушул көйгөй, ушул маселе албетте педагог катары, ата-эне катары баарыбызды бүгүн түйшөлтүп келет. Бул ошол коомдогу, үй бүлөдөгү туруксуздукка алып келет. Мунун кесепети жакшы эмес да. Мына ушунун баары биздин кичинекей балдарды, кичинекейинин тарбиялоодогу айрым бир өзүбүздүн тарбиялоо ыкмаларыбызды өзгөртүшүбүз керек. Тарбиялоо ыкмаларыбызды өзүбүз тарбиялашыбыз керек ошону деген маселени бүгүн ачык коюп атат да. Албетте. Сиздин ата-энелерге мындай бир кеңеш катары айтарыңыз. Кыргызстандагы ушул коомчулугундагы өзгөчө балдардагы, ата-энелердеги агрессия бул эмне менен байланышкан? Бул коомдун ар бир тилекке каршы Кыргызстанда көчөдө болсун, үйдө болсун, иш жеринде болсун, саясатта болсун көрүнүп аткан нерсе болуп атат да. Вот үй бүлөдөн алсак. Үй бүлөдө ата-эне өзүнүн үстүнөн иштебейт. Мисалы үчүн мына жанагы Рамис Рысковдун айткандай атам менен апамдын жыргалынан жаралган дегендей, көпчүлүк ата-энелерибиз биологиялык ата-эне болуу менен чектелип атат да. Биологиялык ата-эне болуу бул мен дайыма айтам бул нерсени. Бул мындай биздин эркибизден да тышкары нерсе да. Бул өзү мындай биологияда боло бере турган нерсе да. Малдан айырма жок. Ооба да. Ал эми биз бүгүнкү күндө 21-жылда жашап атып кыргыз ата-энеси ошол балама татыктуу тарбия берип атамбы? Татыктуу ата-эне эменби деп изденишибиз керек. Бүгүн демек баланын курсагын тойгузуп коюу жетишсиз. Дүйнө чарпында бүгүнкү күндө баланы толук кандуу өнүктүрүү абдан актуалдуу. Физикалык жактан, биологиялык жактан, руханий жактан, саламаттыгы жагынан ушул комплекстүү балага карашыбыз керек да бүгүнкү күндө. Тилекке каршы комплекстүү карай албай атабыз. Демек ата-эне өзүнүн үстүнөн иштебегенден кийин, изденбегенден кийин, анан үйдөн ар кандай чыр-чатактар чыгат. Өзүнө болгон нааразычылык баласына койт. Өзгөчө кайсы балдар үйдө уртокмо калынат. Ошол өзүнө өзү нааразы болгон ата-энелер. Бир аз турмушта жолу болбой жүргөн ата-энелер. Изденбеген ата-энелер. Окумалы эмес ата-энелер. Жалаң гана материалдык баалуулуктарга басым жасаган ата-энелерде
ушул балдарына карата зордук зомбулук элементтери көбүрөөк байкалат. Андан кийин бала бакчага келели, иш жерине, мектепке келели. Бала бакчадагы бүгүнкү күндө абдан татыктуу жакшы педагогторубуз бар. Бирок тилекке каршы дээрлик көпчүлүгү эптеп-септеп күнүн көрүш үчүн ошол арзыбаган айлыкка көз каранды болуп иштеген тарбиячылар болуп атат кээ бирөө. Бүгүн мыкты педагогдор, мыкты психологдор бала бакчага келбей калды да. Себеби айлыгы абдан аз да. Азыраак болуп атат дагы. Алар балага толук кандуу тарбия, толук кандуу багыт бере албай атат. Мектепте дагы ошондой нерсе болуп атат. Андан кийин бүгүнкү күндө тилекке каршы мына акыркы 20 жылдын ичинде жанагындай зоналык терминдер, зоналык жаргондор, зоналык жүрүм турумдар, зоналык мамилелер тилекке каршы жаштар арасында абдан мындай жайылып кетти. Мисалы үчүн мына мен өзүмдүн 3 балам бар. Улуусу кыз, экинчиси ошол үчүнчүсү эркек. 16-га чыгып калды улуу балам. Анан кичүү балам мына 2-класста. Ошолордун досторунун жүрүм турумунан эле мен байкап атам да бүгүнкү күндө. Көбүрөөк мындай жаштардын арасында бири-бирине акыл эмес, күч колдоонун элементтери кичине көбүрөөк байкалгандай сезилет да, алардын сөздөрүнөн, жүрүм турумунан байкаган нерсебиз. Бул абдан аянычтуу нерсе. Бул жагдай, бул жакшы жагдай эмес. Ошондуктан жанагы балдарыбыздын агрессивдүү болуп аткандыгында мындай турмуштук жагдай көбүрөөк балдардын өзүнүн табиятындагы нерсе эмес, кыргыздын бүгүнкү күндү күнүмдүк турмушунда, чөйрөсүндө көрүп аткан нерселерде көбүрөөк ушул нерсе кездешкендиги үчүн таңууланып атат. Ошондуктан эгерде биз ушул Масаru Ibuka сыяктуу мындай адамдардын, ушундай изденгич чыгармачыл адамдардын чыгармаларынан пайдаланып, өзүбүзгө сиңирип изденсек, бул нерсени биз азайта алат элек да. Анан мен мындай бир пикирди айткым келет да. Биз деле ушул Масaru Ibukадай китеп жазышыбыз керек. Себеби бизде деле бүгүн аябай ойлонткон нерселер, балдардын өсүүсүндөгү кыжаалат кылган нерселер абдан көп. Биздин педагогдор, биздин адистер, окумуштуулар дагы ушул маселени көңүлгө алыш керек, Асылбек мырза. Албетте. Бизде ушул Масaru Ibukанын китебиндей китеп биздин балдардын өсүп өнүгүшүнө абдан чоң пайда келтирген. Биз ошо китептин 100%-ын өзүбүзгө колдоно турган, турмушубузга колдоно турган китепти биз жазышыбыз керек. Мына ушундай мисалдар менен келтирилген ушундай китеп бизде жазылыш керек. Эми бул жапондуктардан эми үлгүнү көп алсак болот экен да, карабайсызбы? Бул элдин ушундай бир өнүккөнү, мына статистикага таянсак, эң көп узак жашагандагы ушул жапондуктар. Эң ден соолугу чың адамдардагы эң аз ооруган балдар статистика боюнча дүйнө жүзүндө эң аз ооруган балдар бул жапон балдары экен. Абдан туура белгилеп атасыз Топчулжа. Муну эми булар кандай гана кыйынчылыкты баштан кечирбеди. Ошол жашаган жериңиз караңыз, таштак өтө бир тар жерде турушат. Калкынын саны ушунчалык. Океандын ичинде. Анан жанагындай Нагасаки менен Хиросимада кандай бир оор атомдук бомбалоолорду баштан кечиришти. Биринчи дүйнөлүк согушта, экинчи дүйнөлүк согушта милитаристик жанагындай саясатты баштан кечиришти. Эл абдан кыйынчылыктарды баштан кечиришти. Бирок ушундай деңгээлге эл эмне менен жетти? Изденүү менен жетти. Эмгеги менен жетти. Ошондуктан биз кандай бир деңгээлде бул багыты дагы биз үчүн абдан бир өрнөк болот деп ойлойм да. Анан бул жерде дагы бир китепте, мен китепке таянып сүйлөгүм келип атат, бир абдан эске алчу маселе бар экен. Биз ата эне жакындары ошо баланы өстүрүп аткан. Биз балага көбүрөөк сүйлөшүбүз керек экен да. Биз көбүрөөк сүйлөп, көбүрөөк аралашып, көбүрөөк пикир алышыбыз керек экен балага. Бул Масaru Ibuka айтып атат. Бир үй бүлө, жаш үй бүлө дейт, бир бөлмө квартирада жашап жүргөндө биринчи балалуу болгон дейт. Ал ошо баланы уктаткан жерде алар күйөөсү менен аялы тамак ичкен, сүйлөшкөн, ошол жерде кошо уктаган, баланын энеси ошол жерде жумуш жасаган, тамак бышырган, ошентип жүргөн дейт. Кийин алар квартирасын чоңойтуп, 3 бөлмөлүү алып, экинчи баласы төрөлгөндө ал экинчи баласы ал өзүнчө уктоо бөлмөсүндө, ал өзүнчө бөлмө болуп калат ага. Мына ошондон анан эки баланы салыштырганда, баягы бир бөлмөдөгү чоңойгон баласы, биринчи баласы, абдан мындай тили бат чыккан болот, абдан бирөөлөр менен мындай тил табышып сүйлөшө алган болот, адамдар менен баарлашуудагы өнүгүүсү өзүнчө бөлмөдө чоңойгон баласына караганда абдан жогору болгон экен да. Мен муну эмнеге айтайын деп атам? Деги эле биздин кыргыз элинин, деги эле бардык чыгыш элдеринде жамааттык бала тарбиялоодогу жамааттык көз караш, жамааттык мамиле
бизде керек болсо бир кашыктан деле тамак ичип жүрүшкөн да, бир идиштен тамак ичип жүрүшкөн да бизде мындай карагандачы. Мына ушул нерсеге басым жасашкан да. Бүгүнкү күндө индивидуализм, мындай жекелик нерсе бизде аябай жогору болуп атат. Мен таң калганым, кээ бир үй бүлөлөр балдарына эмеле өсүп келаткан, эмеле 18ге чыккан балдарына өзүнчө үй берип, өзүнчө бөлүп коюп, өзүнчө жашатып, мына өзүңдүн жашооңду жаса, мындан ары улант деген ата энелер бар экен да. Биз ушунчалык балдарыбызды боорубузга жакын тартып, алар менен көбүрөөк сүйлөшүп, көбүрөөк аралашып, көбүрөөк жүрсөк, бул балага ошончолук жакшы экен да. Сиздин пикириңиз? Албетте, өзүңүз абдан жакшы белгилеп кеттиңиз. Ошол жаш үй бүлөнүн мисалында, ошол бир бөлмөлүү үйдө жашаганда, алар квартирада жашаганда, каалайбызбы, каалабайбызбы, бала менен дайыма жакын болгон, мамиледе болгон, үйдөгү процесс менен бала аралашып, баягындай анын өнүгүүсү толук кандуу болгон да. Ал эми 3 бөлмөгө чыгып кеткенде ал шарт түздүк деди, балага өзүнчө шарт, өзүнчө бөлмөгө бөлүп коюшту дагы, балага биринчиге көңүл бургондой бөлүнгөн жок. Натыйжада баланын өнүгүүсүндө, ошол тилинин калыптануусунда өксүктүктөр кетти, кемчиликтер кетти дагы, ошол биринчисинде жакшы бир жече албай калды да. Бул жерден бизге алынган сабак эмне? Өзүңүз жогоруда айтып кеткендей, мисалы үчүн мына кыргыздын үй бүлөлөрүндө өзгөчө айыл жеринде бул нерсе абдан практикаланат. Өзүңүздөр билгендей, өзгөчө бул кичүү балдардын тили абдан тез чыгат, мисалы үчүн үй бүлөдө, жанагындай көп балалуу үй бүлөлөрдө. Эмне себептен? Себеп дегенде балада ошондой чөйрө бар. Монтессори педагогикасында дагы эң негизги нерсе ушул да, балага чөйрө түзүү. Биз балага чөйрө түзүшүбүз керек. Ошондуктан биз айтып атабыз, ошол китептин дагы бир жеринде бар, мисалы үчүн жанагы балдар ата эне баланы сейилдетип жүргөн мезгилде жөн эле баягы коляскага сүйрөп, же болбосо жөн эле колунан кармап алып жетелеп жүрө бербестен баарлаш керек дейт да. Баарлаш керек дейт. Биз мындай ойлойбуз да, мисалы үчүн көпчүлүк учурда тили чыкпаган балага биз жомок окуп бере бербейбиз. Ага бир нерсени айтып бере бербейбиз да. Анткени аны түшүнбөйт деп коебуз. Масари Бука айтат, тескерисинче. Биз канчалык көбүрөөк баарлашып, сүйлөшүп, кызыктуу нерселерди айтып берсек, мисалы үчүн дейт, баланын бөлмөсүндө дейт, баланын бөлмөсүндө, ошол жаткан бөлмөсүндө жанагы бас элек баланын бөлмөсүндө да жөнөкөй болбосун дейт. Ошол ар кандай түстөр, жагымдуу үндөр, ошол дагы баланын жанагы мээсинин өртүшүнө жакшы таасирин тийгизет, көрүп атасыздарбы? Ошол эле мезгилде баарлашуу, көбүрөөк балага көңүл буруу, алда канча жанагындай балага даяр бир оюнчуктарды, даяр бир шарттарды түзүп бергенден көрөк, алда канча пайдалуу жана мазмундуу. Ошондуктан бул китепте да айтат, эгерде дейт, өзүңүз да жогоруда окуп кетпедиңизби, бала үчүн дейт, мисалы үчүн кээ бирөө айтат дейт, баламды жакшы тарбиялаш үчүн акча керек да, капитал керек да, чоң курстарга беришим керек да дегендей сыяктуу, мисалы үчүн жок дейт. Баланы тарбиялоо үчүн көп акчанын дагы, абдан бир супер шарттын да кереги жок дейт. Жөнөкөй гана ата эненин каалоосу жана изденүүсү керек дейт. Бул өтө маанилүү нерсе да. Эми карабайсызбы, Масари Бука бул абдан бай киши, эми Sony корпорациясынын негиздөөчүлөрүнүн бири болуп атпайбы? Ушу киши арман кылып жазып атат ушу китебинде. Мен дейт, азыркы билимим, азыркы тажрыйбам ушу балдарды чоңойтууга карата болгондо дейт, мен дейт жанагы акылы азыраак болуп төрөлүп калган неберемди мынчалык трагедия кылбайт эле, мен ошонун акылы башкалардыкындай акылдуу балдардай эле тарбиялап өстүрүп койсом болмок экен. Мен ошонун 3 жашка чейинки ошо куракты мен өткөрүп жибериптирмин деген ушундай аябай мындай өзүнүн өкүнүүсүн билдирип атат да. Демек, балдар Кудай сактасын, эгер ошондой төрөлүп калган учурда дагы, кичине акыл өсүүсү мындай кечеңдеп төрөлүп калган учурда дагы биз ушул тарбиялоонун ушул мыкты ыкмаларын колдонсок, балабыздын акылын толуктап алсак болот экен да. Эми сизге чоң рахмат, Асылбек мырза, чыгармачылык ишиңизде дагы, педагогдук ишиңизде дагы ийгиликтерди каалайбыз. Баланы таяк менен эмес, акыл менен тарбияла. Урматтуу радио угуучулар, ушуну менен биз кезектеги уктуруубуздун соңуна чыктык. Бүгүн биз белгилүү педагог, Sony корпорациясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Масари Буканын 3 жаштан кийинки кеч деген кенже балдардын өнүгүүсүнө арналган баалуу китебин талкууга алдык. Бүгүнкү эфирде мен Топчугүл Шайдулаева алып бардым. Уктуруунун режиссеру Жыргал Аманова болду. Эсиңиздерге сала кетейин, бул радио мектеп уктуруусу Роза Утунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду менен Кыргыз радиосунун ортосундагы биргелешкен долбоор болуп саналат. Сиздерден кызыккан суроолор боюнча пикирлерди күтөбүз, суроолорду күтөбүз. Эфир толкунунан учурашканча саламат болуңуздар.